Бексултан Раимкулов Сүлүктү шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин окуучусу. Ал өлкөдөгү башка окуучулар сыңары эле билимин онлайн негизде улантып жатат. Анын айтымында онлайн сабак кызыктуу, ошол эле учурда пайдалуу болууда. Интернетти адам өзүн өстүрүүдө туура пайдалана билиш керек дейт каарманыбыз. Онлайн сабактар жакшы өтүп атат. Андан тышкары дагы мен кошумча маалымат алып атам интернеттен, ноутбуктан. Анткени азыркы онлайндагы маалыматтар мага жетишпейт да. Ошол интернеттен, ноутбуктан издейм. Көбүнчө менин досторум мисалы үчүн Instagram, WhatsApp'та отурат. Анан кийин мен интернеттин туура пайдалана билгенден кийин ошол жакшы маалыматтар алса болот экен, көп возможность бар экенин билдим да. Бексултан учурда 10-класста билим алууда. Кийинки жылы мектепти аяктайт. Өзү кыялданган окуу жайга тоскоолдуксуз өтүү үчүн азыртадан убактысын үнөмдүү пайдаланып, жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда. Мен эмки жылы мектепти аяктайм. Ошондуктан азыртан баштап тестке даярданып атам, секом тесттен. Сүлүктү шаарында билим берүү үзгүлтүккө учураган жок. Студенттер, окуучулар жана мектепке чейинки даярдоо мекемелеринин жаш жеткинчектери аралыктан билим алууда. Окутуу мамлекеттик телеканалдарда атайын жадыбалдын негизинде уюштурулуп, андан соң окуучулар мугалимдери менен кайтарым байланышына чыгышат. Онлайн окутууда көйгөйлөрдү чечүү үчүн жергиликтүү билим берүү мекемелери алдын алуу чараларын көрүшкөн. Учурда аралыктан окутуу жакшы жолго коюлганын билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Гүлдаргүл Полотова тастыктайт. Биздин мугалимдерибиз бардык үй бүлөлөргө барып, балдардын аралыктан окутууга канчалык деңгээлде даяр экендигине мониторинг жүргүзүшкөн. Мында ар бир үй бүлөдө телевизор бар экендиги, телефондор кайтарым байланыш үчүн сенсордук телефондордун бардык үй бүлөдө бар экендиги аныкталган. Бүгүнкү күндө аралыктан окутуу эң жакшы жүргүзүлүп жатат. Муну биз ар бир мектептин жана бала бакчалардын Facebook сайттарынан интернет соц баракчаларга чыгарып турабыз. Ошону менен биргеликте биздин бала бакчалар жана мектептерибизде аялуу үй бүлөдөгү балдарга ошол дистанттык окутуу жетпей калбасын деген максатта ошол үй бүлөлөрдүн балдарына өзгөчө мамиле менен мугалимдер көңүл буруп окутуп жатышат. Буга мисал ала турган болсок, бизде Токтогул атындагы жалпы билим берүүчү номер 2-техникалык лицейдин директору бир окуучуга өзүнүн жанынан телефон алып бергени жакшы далил болот. Сүлүктү шаарында жалпы 9 мектепте 3815 окуучу, 7 мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 1165 бала тарбияланат. Билим берүүдө мугалимдердин иш аракети жана окуучулардын үзгүлтүксүз билим алуусу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан көзөмөлгө алынып турат.